Эми мен өзүмдүн жеке оюм боюнча Сарып Темир Агенбаевич аябай активный адам, жаш, билимдүү. Эже саламатсыз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Айыл чарбасында болобу, социалдык тармакта болобу, же башка маданий тармакта, спорт чөйрөсүнө баарына төрт тарабынан тең билимдүү адам экен да. Жигиттер көп турбайбы? Ия, салам алейкум. Кандай атың ким? Ия. Анан активный, айткан ишке ашырган адам деп билем да, мен абдан жакшы баалайм. Асыл зат нуру деген төш белгиси менен, анан кийин эл агартына тийиштүү экенсиз. 30 жыл иштепсиз. 5 жыл маданиятта иштедим. 5 жыл маданият. Азыр пенсияга чыгып алдыңыз, Темир Сарып Агенбаевичтин план программаларын окуп туруп мага аябай көңүлүмө толду да. Анткени бул киши экономика министри болуп турган кезде да көп иштерди жашады. Жанагы мугалимдердин айлыктарын көтөрүү, тоолуу жерде иштеп аткан мугалимдерди дагы мүмкүн болушунча жанагы молодых учителей деген бир иш пландарын иштеп чыгып, анда да көп аракеттерди жасады, жакшы иштерди кылды. Көңүлгө толуулук. Анан премьер-министр болуп турганда да ушундай активный, аябай жакшы киришип, кумтөр маселесинин баарын жакшынакай козгоп, жол маселесин козгоп, анан мугалимдердин жанакы айлыктарын да көбөйтүп, тоолуу райондордо иштеген мугалимдердин да коэффициенттерин кошуп, аябай көп иштерди кылды. Бакубат, карлыкты көргүлө агам менен. Балдарды убайынгөл, неберелердин жытын жыттап, чөбөрөнүн күлкүсүн угуп, кебирени жетелеп, Кудай берген улуу бир жашка жеткиле. Элибизде жерибизде аман болсун, өзгөчө мына Деңиз нарыныбыз аман болсун. Элибиз аман болсун, жерибиз аман болсун. Бардык жерде тынчтык болсун, бейбилдик болсун, ынтымагыбыз артсын. Анан чогуу ар дайым бир жеңиши барып жүрөбүз.